Muzaraba, muşaraka bul mına uşul İslam bagытындагы, İslamdagы sodalардын түрлөрү. Muzaraba degени бул bir адам акча берет, экинчи тараптан экинчи адам жумуш кылат. Экөө кошулуп иштеген ишти, кылган ишини, соданы мына ушуну музараба деп айтылат. Мисалы кээ бир адамдын акчасы бар, жумуш кылганды билбейт. Экинчи адамдын акчасы жок, жумуш кылганды билет. Экөө чогулат дагы, ушундай менде проект бар, ушундай иштейлик, мага акча керек, сиз акча бериңиз, мен ушул жумушту алып барам деп экөө келишип иштешет. Мына ушуну музараба деп айтылат. Экинчиси мушарака. Мушарака деген шериктеш. Экөө шериктеш болуп иштешет. Бир жумушка келгенде бир адамдын өзүнүн алы жетпейт, акчасы жетпейт. Ал чоң сумма болсо анда экинчи адамды, үчүнчү адамды, башка адамдарды ошол ишине өнөктөш кылып кошуп алат. Анан чогуу ошолор жумуш кылышат. Мына ушул чогуу эки адамдын, үч адамдын кошулуп алып иштегенди шариятыбыз мушарака деп айтылат.